келиндерге айта турган сөзү. Келиндер кээде ушундай эле совсем эле бир неме болуп кетет да. Өзүн алдырып жүрөм, эмне эле болот? Анчалык болбош керек да, Бани Исраилде зынакор аял итке суу берип бейишке кирген. Итке. Бани Исраилдеги бир аял пайгамбарыбыз айткан, зынакор, зына деген эң жаман, абийирсиз, жиркеничти иш. Бирок ит дүйнөдө чочкодон кийинки эле нажас боюнча тили чыгып калган экен, суусап, эчтеге мына өлөйүн деп калган экен. Топурак жалап. Ошол өтүп баратса көрүп калып, боору оруп, өзүнүн бут кийимин чечип, галошун суу алганга, кудуктанчы жолугун чечип, ошого байлап суу алып, ушу итке суу бериптир да. Аллага ушунчалык жаккан ушул аялдын кылган иши. Болсо итке боорукерлик кылып суу берип атат да. Күнөөсүн кечирип туруп бейишке киргизген. Урматтуу келиндер, итке ушунчалык суу берсе, адамга суу берсе мунун сообу канча? Адамга тамак берсе, сообу канча? Пайгамбарыбыз айткан, угуп алыңыз. Суусу бар жерде суу берсеңиз, кулду азат кылгандай сооб аласыз. Суусу жок жерде суу берсеңиз, өлүктү тирилткендей сооб аласыз дейт. Урматтуу келиндер, ар бир сууңа, ар бир чайыңа, ар бир тамагыңа Алла эмне деген сооптерди берип атат. Болгондо дагы бул ит эмес го. Адам го. Жөнөкөй адам эмес. Аял зат го. Жөнөкөй аял эмес. Сенин күйөөңдүн апасы го. Келиндерде да ушунчалык аша чапканда болуп калат да. Эки жактан тең болот болчу. Ошон үчүн эгерде мен айтып атканым ахирет алдыда болсочу, келиндер, кайнененин мактоосун алам деп кызмат кылба. Жашоо кыйын болуп калат. Кызмат кыл, акысын Алладан алам де. Кайнене разы болбосо дагы Алла үчүн кызмат кыла бергиле. Соопту Алла берет. Даражаны Алла берет. Учурда кичине чыдап койгула. Бирок силер жашсыңар. Күчүңөр, белиңер, акылыңар, көзүңөр бардыгы жайында. Азыр кызмат кыла турган учур. Тура кайненеге кызмат кылуу мойнуңарда милдет болбосо дагы бардык бактылуу келиндер кайненесинин, кайнатасынын ак батасы менен бактылуу болушкан. Шарапаттуу аялдардын барды. Ошон үчүн аз-маз кийимин жууп берип койсоңор, төшөгүн салып берип койсоңор, жатаарда массаж кылып, машаалла жашнакай ысык чай берип, Кудайым буйрса, ушул барды кайтат. Эртеге сен уулду болосуң. Сенин келиниңен Алла Таала бул кайтар дүйнө. Сөзсүз кайтарат. Кандай кайната кайненеңе кызмат кылсаң, бала чакаңар дагы, силердин дагы, келиндериңер, силердин дагы күйөө балдарыңар кудду ошондой силерге кызмат кылат. Бул кайтар дүйнө. Сиз мына шектенбеңиз. Хадистерде келет. Бирөөгө кызмат кыласызбы? Алланын ыраазычылыгы үчүн. Эртеге